ушу давлениеңди ченектеп койсоңуз кичине башым. Нургүл Кемелова 23 жылдан бери Миңбулак айылындагы фельдшердик акушердик пунктта эмгектенип келсе, акыркы 2 жылдан бери Өрнөк айылынын тургундарынын саламаттыгына кам көрүп келүүдө. Буга чейин медициналык жайдын жоктугунан улам айылдык мектептин бир бөлмөсүнө дарылоо иштерин жүргүзүп келишкен. ФАП такыр жарабагандыгына байланыштуу мектептин комнатасын алып иштеп жүргөнбүз. А жерде аябай турмушубуз оор болду. Пандемия учурунда айрыкча болдук жөнүндө батпай жер сууга. Кишинин көптүгү болуп аябай кыйналдык да, зданиянын жоктугу болду. Азыр быйыл биздин айыл өкмөтүбүздөн жакшы саамалык болуп, акча бөлүнүп берип, бюджеттен карап 2 миллион 800 ушул жаркыраган ФАПты салып беришти. Жаңы курулган ФАПта дарыгерлер үчүн бардык шарт бар. Имараттын курулушу үчүн керек болгон 3 миллион 400 миң сом айыл өкмөтү тарабынан каржыланып, курулушка 2 миллион 800 миң сому сарпталып, калган каражатка жабдыктар сатып алынган. Ал эми ФАПты куруу үчүн 1 жыл убакыт кеткен. Айыл өкмөтүнүн демилгеси менен, мурунку жергиликтүү кеңештин демилгеси менен ушул ФАПты салдык. Мына былтыр аябай кыйналдык эле. Пандемиянын убагында ФАПыбыз жок. Ага чейин дагы тиги да жараксыз болуп, мында элдерди биздин медсестра тейлей албайт эле да. Буга чейин элеттиктер медициналык жардам алуу үчүн коңшу айылдарга барууга аргасыз болуп келген. Эми бул көйгөй артта калып, жергиликтүү жашоочулардын кубанычында чек жок. Бүгүн элибиз менен аябай чоң кубанычтабыз. Ушул тиги жаркыраган тиги ФАПыбыз дайыма элибиздин ден соолугу үчүн жакшы иштер болот деген чоң ишеним бар. Буюрса алдыда кандай кыйынчылыктар болсо да бирге жеңебиз деп айта алам да. Нарын районунда жалпы 28 фельдшердик акушердик жай бар. Тилекке каршы алардын басымдуу бөлүгү оңдоп түзөөгө муктаж. Бирок учурда мамлекет казынасынан мындай объектилерди оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө каражат жетишсиз болгондуктан жергиликтүү бийлик демөөрчүлөрдү караштырып жатат. Бизде Нарын району боюнча авариялык абалдагы ФАПтарыбыз бар. Ал ФАПтарды да биз өзүбүз спонсорлорду издеп атабыз. Себеби дегенде айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн каржы маселесине келип такалып атабыз. Анан авариялык абалдагы ФАПтарды биз жогору жактагы балким арабтарга, спонсорлорго сунуш кылып атабыз. Бирок азыркы күндө ФАПтардан курулган жок. Жаңы мекеменин ачылышы менен айылдын 700дөн ашуун жашоочулары өз саламаттыгына кам көрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Диана Советбекова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын району.